чачкан менин сүйгөн куттуу мекеним өмүр беричү дары суулар тодон кулаган топурагым бутум баскан ыйык сеземин ата мекеним өркүндөй бер ыйыгым сен менин мекеним ата мекеним өркүндөй бер ыйыгым сен менин мекеним теңириме эсеби жок шүгүр этемин куттарыган бийик тоолорунан дуталалар бакчаларың дүйүм жемиш жердин бейиши башын сайып сактап келген биздин бабалар ата мекеним өркүндөй бер ыйыгым сен менин мекеним ата мекеним өркүндөй бер ыйыгым сен менин мекеним талайыма аман болчу сурайм Кудайдан ырыс чачкан менин сүйгөн куттуу мекеним өмүр беричү дары суулар тодон кулаган топурагым бутум баскан ыйык сеземин ата мекеним өркүндөй бер ыйыгым сен менин мекеним ата мекеним өркүндөй бер ыйыгым сен менин мекеним Бул күндөрдүн майрамдары жайдаган, жаштык кезде эске салат кайрадан, март жаз келип жамгыр төгүп чөйрөгө, куштар бакты көрктөндүрүп сайраган, чөптөр өсүп, гүл дарактар баржайып, жалбырактар жашылданат гүлдөшөт, жемиш түйүп, жерибизде береке, жаштык сүйүү, махаббат деп дил сүрөттөп, мына ушундай керемет ырсактары менен кошо жалпыңыздарды жаз байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Өзүңүздөр билгендей, мынакей жергебизге жаз келип, бардыгыбыз бирибизди ушу жаз майрам менен, айрыкча биздин сүйүктүү апаларды, эжелерди, кыздарды, жалпы аял затын жаз майрам менен куттуктайбыз. Өмүрүнүн бардыгы мына ушу кыргыз адабиятына, негизи эле өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошкон элибиздин дагы бир чыгаан мыкты аял затынын бири бүгүн бизде конокто. Анда жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз эл акыны, жазуучу, драматург, журналист, коомдук ишмер, Молдонияз атындагы адабий сыйлыктын ээси, СССР жазуучулар, СССР журналисттер союзунун, Кыргыз улуттук журналисттер союзунун мүчөсү, эң башкысы Ош облусунун ардактуу атылуу жана өзүңүздөр билгендей көптөгөн сыйлык, орден, медалдардын ээси, кыргыз адабиятына, кыргыз элине, кыргыз маданиятына ополтодой салым кошкон бүгүн биздин конокто кыргыз эл акыны Тазагүл Закирова. Тазагүл эже, майрамыңыз менен куттуктайбыз. Жаздын көркү мына аял зат экен, жаз менен кошо аял затын майрам менен чын тилден куттуктайбыз. Бүгүн биз майрамды көрсөтүүбүздө мынакей сиздин сөзүңүзгө жазылган оондарлар, негизи эле сиздин чыгармачылыгыңыз, поэзия жанры, негизи ыр дүйнөгө келгениңиз туурасында кененирээк сөз кылабыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөттөн алыстабаңыздар. Биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты, негизи чыгармачылыктын башаты. 17 жашында 30-жылы эле Жалал Абадта окуп жүрсө, 9 торого мугалимдикке жиберип коюптур. Ошентип отуруп, ар бир жылда, ар бир тоолуу райондордогу аксакалдардан бери, жаштардан бери, балдардан бери апам менен баары окутушуп, анан кийин согуштан кийинки жылдары согушка да барып келди. Согуштан кийинки жылдары анан Кызыл Сууга барышканда анан мен төрөлүп калган экенмин. Эң негизгиси бул ата-энемдин элге билимди, адабиятты, маданиятты, анан атам абдан мыкты комуз чертчү, апам биолог эле. Ошолордун баягы ырдап бергендери, окуп бергендери, тарыхый чыгармалардын баардыгын элге айтып бергендери, эпостук чыгармаларды айтып бергендери бул элди абдан жакын кармаган. Анан мына кече эле согуштан кийинки жылдарда мисалы үчүн Алымкул Үшөнбаев, Бостоnkul тиги мыскал эжелер бүтүн баарын атам керек болгон маалда коноктоп, үйдө анан элге, айылдарга, элдерге каратып, ырдатып, анан өзү таң атканча Камбаркандан баштап күүлөрдү чертип берип, анан мени да уктурушчу эле. Мен айтайын дегеним, биздин ушу ата-эненин шарапаты менен нарыкты, салтты, адамдыкты, анан кийин калкты тарбиялоонун эмгеги менен анан мен да мектепте жүрүп, ушул 7-8 класстан баштап анан дубал гезиттерге жазып калдык ырларды. Анан кийин 63-жылы эле 9-класста мен Космос деген бир ыр жазсам, Кыргызстан пионерине чыгып калыптыр. Анын мугалимдери жиберип койгон болсо керек. Анан ошентип отуруп, мен мына ушу бүгүнкү күнгө чейин чыгармаларды жазып жүрөм. Эң көп чыгармалар элге таркаганы мага 70-жылдардан баштап Учкун, Жалын, Темир канат деген толтура жамааттык, коомдук китептердин баардыгына китептерим, ырларым жарык көрүп, Советский Киргизия деген журналдарга орусча, кыргызча бүтүндөй. Анан гезиттердин баардыгына ошондой эле. Башка өлкөлөрдөн эң биринчи мен грузин тилинде Григорий Жулхидзе, Грузиядагы китепте мага грузинче которуп ырымды, анан Москвадан окуп бергени. Ошентип отуруп 17 тилге менин чыгармаларым жарыяланды. Мен көп котормочулар жөнүндө тааныш болгон эмесмин. Ал убакытта өздөрү Москвадан чыккан китептен таап алышып эле каалагандай тилдерге өздөрү которуп, өздөрү чыгарып, анан иш-чаралар өткөрүп, эл аралык международный форумдарды өткөргөндө дагы ыр жазып бер десе, ыр жазып берип койсом, гезитке чыгарып келип, кийин китепке чыгарышып, кийин которуп дегендей, мен абдан активдүү пайдаланганына мен бүгүнкү күндө абдан таң калып ыраазы болом. Себеби ал чыгармага маани берип, чыгармага кызыккан таланттар жеке таанып, мени которуп берчи дедирбеген заманда абдан бир сыйлуу, урматтуу иштеген экенмин. Өзүм жаш кезимен 3 ай партия комсомолдо иштеп коюп, 31-марттан баштап анан мени партиялык кызматтарга алып барышып, исполкомдорго. Жашоо ошондой болду. Өмүр бою түштүк регион 52% аймак, 52% эл. Анан кийин Султан Ибраимович барып обком секретары болуп калды. Түштүк регион боюнча аябай чоң иштер жасадык, баардык профилди карабадык. Анан эң кызыгы кыргыз элинин биринчи генералдары Эргешалиев аксакал баш болуп, ошолор менен Асыранкул Бөрүбаевич, Бозлан Примов дегендер менен райондордогу райкомдордон айыл өкмөттөргө мени жиберет эле. Ошолор менен кыдырып барып, ар кайсы жердин тарыхын айтып берип, ырды окуп берип дегендей, ошо жаш белгилүү атактуу аксакал генералдар менен чоңойдум. Тазагүл эжеке, мынакей сиздин басып өткөн жолуңуз өзү кандай тарых. Биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө сиздин сөзүңүзгө жазылган оондурларды тартуулайбыз. Көзүңдү ала качпа, карайынчы, тагдырым көрүнөт өзүң болуп, чарчаган кирпиктерим, чарчады таный албай, сендеги сагынычты
Картада жазылганды мендей тагдыр түпкүрдөн кусалыкты түпкүрдөн угайынчы сүйүнүгө көлөткөн кубат бар бир сүйүнү сүйүнүгө көлөткөн кубат бар бир Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтурал дейт, поэзия жөнөкөй сөздөн куралат дейт. Эми сиздин ырларыңыз кандай гана керемет, патриоттук ырлар, лирикалык ырлар, арноо ырларын көп жазасыз. Ушунун бардыгы баягы калемдин учу менен балтам кызып ак барка жазып атпайсызбы? Анан ошо чыгармачылыкка алгачкы жазган ырларыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Негизи мен жаш кезимден эле тарыхый көп чыгармаларды жаздым. Статьялар гезиттерге, журналдарга дегендей. Анан көптөгөн атактуу адамдар жөнүндө, кыргыздын тарыхы жөнүндө, мына өзүңөр билесиңер, кыргызга белгилүү баягы Шарданбай аке Корманын жанындатка, же болбосо Алымкулаталык Ташбек датка деп, анан кийин келип эң белгилүү мына Төлөгөн Касымбеков, же болбосо Түмөнбай Байзаков агалар, анан Барып Рыспаев жөнүндө, Барып Алыкулов жөнүндө, ушундай көп мына Азирет Арсланбаев, Алыкул Ысыккөлү, Сооронбаев, тегеле кыргыздар, Ады Өмүралиев, баягы Курманбекчи жөнүндө, ошондой эле Эрмек Мойдонов, Манас, көптөгөн бир 60-тай адамдар жөнүндө мен официалдуу жаздым. Анын ичинен албетте ырларды абдан көп жаздым. Ырларды ар дайым жазып, анан китептерге чыгып калганда менин ырларымдын керектүү жайы ар бир ырчыга, обончуга маанилүү болгон экен. Алар менден сурабай эле, могу обон чыгаралы дебей эле, Өздөрү обон чыгарып, бир күн телевизордон ырдап калат, бир күн радиодон ырдап калат, бир күн иш чарада ырдап калышат. Мен таң калам, менин сөзүм болуп атабы деп турам. Анан абдан мына ушул күнгө чейин Москвада жүрсө деле, Чикагода жүрсө деле, башка Кытайда, башка өлкөлөрдө жүрсө деле, баягы бир канча колуна китеп тийгенде ошо китептеримден алып абдан көп ырларды. Анан эң негизгиси мен айтайын дегеним, мекен жөнүндө көп ырларды чыгарышканда. Мисалы мына Акунжан Эрмеков деген Ош музыкалык училищада иштеп, дирижер, ушу 70-жылдарда эле Ала Тоо мекеним деген хорду ырдап, бияктан Насыр Давлесов акелер баш болуп барып, тияктан болсо ырдаган Кырышбай Абдыкадыров, Токон Эшбаевтар, Мамат Ибраим Бостонкуловдор келип ырдап менин ырларымды. Хордо баягы окуучу студенттер гос тапшырганда карачыгандай керемет. Бар сахнадан туруп алып ырдап беришет алар. Анан тиги Давлесовдор, Маматалиев, Жумабеков аксакалдар бияктан барып великий композиторлор анан баа коюп аларды ошондой менин ырларым мекен жөнүндө. Мисалы үчүн дагы бир бияктан бир мыкты адам бар эле, жанагы Асан Чыңгышбаев деген музыкалык неме Дом маданият үйүндө директор иштеп жүрдү. Өзү ушул чүйдөн экен. Асан Чыңгышбаев Туулган жер деген ырды чыгарып. Анан кийин Мамат Ибраим Бостонкулов биринчи эле Жокер ыры деп жокерлерге хор жасап берип, анан барып анан эң кызыктуусу жанагы Кусалык деген ырды ойлоп, Москва, Бишкекте жүрүп, Ошто жүрүп, бардык жерде эле Кусалык деп, анан мага Алымкан Дегенбаевич звонить этти, эфирден ырдашат экен, сиз карап коюңузчу. Анан эфирден карасак, ошентип менин ырларым ырдалып, абдан мына бүгүнкү күнгө чейин мына Мурат Сыргабаев ыйыктуу дегенде бир күн ыйыктуунун ачылышы боюнча карап атсак, ал ыйыктуу деп менин ырымды коргулуп ырдатып берип атат. Өздөрү тандап кандай сон айткен, Кең өлкөм Кыргызстан, же болбосо Бакыт Назаров ата мекеним, мына Каныбек Курмантаев Кыргызстаным куттуу мекенди хор жасап, анан Токон Ишбаев бабадан мурас Ош шаары деп болсо, Сайдырак Маматиев мекеним Кыргызстан, Касым Кадыров болсо Ош вальси, бүт эле ушу мекен жөнүндөгү
кадимки маданий ырларга, адабий ырларга Кыргызстан жөнүндө. Анын арасында албетте 1ден 2ден 10 чакты ыр чыгарса, негизгиси мекен жөнүндө болуп, анан кийин сүйүү жөнүндөгү ырларды чыгарып ырдап жүрүштү да. Мен өзүңсүз сулакпаган арыктай, көз уялтып күйбөй калган жарыктай, жашап жүрөм туман аязы бурганак, өтүп кетип баратабыз табышпай, жашап жүрөм туман аязы бурганак, өтүп кетип баратабыз табышпай. Дарак болуп байлабаган мөмөсүң, дайым билеп ой санамды элесиң. Жашап жүрөм үмүтүмдү тугылып, тагдырыма кокус кирип келесиң. Жашап жүрөм үмүтүмдү тугылып, тагдырыма кокус кирип келесиң. Өтөр жашоо борон тыткан лайнеридей, күн чабайлап гүлдөр чачар жыпарын. Сен сапардың багытынан адашпа, акыр киримем бир көрүүгө кусамын. Сен сапардың багытынан адашпа, акыр киримем бир көрүүгө кусамын. Же качандыр болор бүчүр дарагы, биздин кылым тездиктердин мекени. Күйлүгүңө кечиктирбей камчы бас, жолугалы күндөр учканы кезеги. Күйлүгүңө кечиктирбей камчы бас, жолугалы күндөр учканы кезеги. Бир илмемде жолугушуп кетели. Улантат, бүгүн биз кыргыз эл акыны Тазагүл Закированын чыгармачылыгы туурасында сөз кылып жатабыз. Бүгүн бизде конокто филология илимдеринин кандидаты, сынчы адабиятчы Бекташ Шамшиев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Агай, сизди көргөнүбүзгө чексиз кубанычтабыз. Тазагүл эже менен белгилеп кете турган экөөбүз бир жерденбиз. Анан биз бала кезде эле Тазагүл эженин ырларын окуп, ошондо эле аябай Тазагүл эжени билчүбүз да. Анан ошол кезде кандай ыргакта, ошол кезде кандай баягы дем менен, шык менен иштесе, ал киши ушу адабиятка азыр деле ошондой дем, шык менен иштеп атат да. Чарчабай, талыкпай. Чарчабай, анан бул кишинин баягы эмгекчил кулда чарчоо жок дегендей, баягы бул киши мурда Советтер Союзу кезинде жанагы партиялык советтик ишти, анан кийин чыгармачылык ишти эр шаркка калып жүрсө, кийин эгемендик келгенден кийин толук чыгармачылыкка баягы убакыт саатын бөлгөнү менен, бирок азыр деле мындай бир коомдук саясий маселелерге сөзсүз өзүнүн пикирин билдирип, анан баягы чыгармачылыгына ушунчалык баягы этият астейдил мамиле жасап келатат. Анын себеби мен мындан көрөм, Тазагүл эже төрөлгөн, баягы чоңойгон жер баягы
Кыргызстандын аябай бир кооз жери, Серүүн деген бир бийик тообуз бар. Ошол тоонун арасында Кызыл Суу деген жерде баягы ошо ата журту ошол жер. Анан эми баягы ата энеси мугалим болуп, эл картуу тармагында иштеп, анан кийин ошол жанагы Сузак менен Тогусторонун ортосунда көп жерлерде иштеп алганда, анан кийин бирок баягы тагдыр кийин бул кишиге аябай катуу чоң сыноо салды. Анан баягы ата энесинен баягы эрте жаш кезинде эле баягы ажырап калып, бирок ошондо дагы ошого мындай моюн бербей инилерин баягы бир туугандарын эрезеге жеткирип, анан азыр дагы бул киши ушул баягы өзүнүн баягы жакындарына бир тууганындай, баласындай мамиле кылат. Анан Тазагүл эженин эң жакын иниси, эң жакын адамы бул Раматылык Сатыбалды Жээнбеков болчу. Анан ошол Сатыбалды Жээнбеков андан кийин ошол азыр булар баягы тоодон түзгө түшүп келип, Жалал Абадтын четинде өзүнчө бир айыл болуп жашап атышат. Анан бирок бул киши кайсы убакта кандай жетишет билбейм, ушу айылындагы болгон жаңылыкты, айылындагы болгон өзгөрүүлөрдү бүт мындай өзүнөн өткөзүп турат да. Анан ошол Кыргызстандын мына түштүгүндөгү өткөн кылымдагы, андан мурдараак, андан кийинки тарыхый окуялардын баардыгы мындай эсинде так билет. Мына ошол жана Алымкот аталык, анан жанагы Ташбек Татка жөнүндө. Эми Алымкот аталык жөнүндө биз баягы Төлөгөн Касымбековдун айтылуу романынан кийин, Сынган кылычтан кийин билчүбүз, бирок Ташбек Татка жөнүндө бизде эч бир маалымат жок болчу. Бул киши ошондой эме кылды. Анан кийин андан дагы бир чоң иш жасады. Бул киши кадимки жана Курманбек Баатырдын күмбөзүн баягы тикелеп, анан ошол баягы эстелиген бүт баарын жасаганга түздөн түз ошого баягы убакыт саатын аябай. Эми билесиз да, мындай ишке бир киши сөзсүз чуркабаса, бир киши ыйлабаса болбойт. Анан кийин жанагы бул кишинин чыгармаларында жанагы мекен деген бул жөн эле айтылган сөз эмес. Мындай жүжүр айтылган сөз эмес, бул киши мекен деп чын дилден күйгөн. Анан мындай Кыргызстандан сырткары чыкса бул Кыргызстанды, ал эми Кыргызстандын ичинде жүрсө өзүнүн баягы айылын өзгөчө бир сүйүү менен, өзгөчө бир ызаат менен карап, анан ошону чыгармаларында такай белгилеп келаткан акын да. Анан баягы акын жазуучулардын бир кызык андай бир адаты бар. Булар бир сүйүп калган нерсесин өмүр бою баягы идеализациялап, өмүр бою ушуну мактап, даңазалап, анан бул киши ушу Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин, ушу Кыргызстан эгемендик жеткенде ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык баягы берилип, ушу азыркыга чейин ушу Кыргызстан эгемендигине жеткенине ишенбей, анан эмдигиче ушу мактоосун баягы жаатырып келатат да. Ал эми дагы бир кызыгы, муну ушул эми Тазагүл эже өзү мындай жаш көрүнгөнү менен, баягы абдан баягы жаштыгын сактап калганы менен, анан сүйүү ырларын, анан баягы арзуу лирикасын ушу азыр дагы мындай бир жаш кезиндегидей бир кылыктуу бир баягы маанайда ошону баягы жазып атат да. Мен ушу аябай таң кала берем. Анан жана элдин арасына аябай көп эме болуп кеткен баягы Кусалык деген ыры бар эмеспи? Бул кишинин ошо жанагы өткөн жаштыгына болгон баягы кусалык. Анан булардын дагы баягы муунунда бир арман бар да. Биздин жаштыгыбыз баягы тоталитардык коомго туш келип калды. Коммунисттик идеологиянын эмесинде биз ачыла албай калдык. Чыгармачылык жагынан да деген бир иштейми бар да. Анан ошону бүт баарын баягы бир ырга сыйлыгыштырып койгон да. Баягы кусалык деп. Кусалык бул армандуу жаштык. Анан бул кусалык жалгыз эле бир муундун эмес, бүтүндөй бир өлкөнүн, бүтүндөй бир мамлекеттин, бүтүндөй бир элдин, калктын кусалыгы болуп атат да. Мына ушул баягы ушундай деңгээлге, ушундай символдук эмеге жеткизген үчүн мен Тазагүл эжеге абдан ыраазымын. Анан мен анын
жақын енесі қатары бұл кишинин чыгармачылыгы дагы мындан ары деле баягы мурдагы ыргагында мурдагы темте өсө берет деген ойдомун. Тазагүл эженин мынакей карагылачы төшүндө эми мунун баардыгы карандай эмгек. Тазагүл эжем айткандай, о медальдар бутума чейин жетет. Ошонун эң негизгилерине тагынып келдим дейт. Албетте ошо өмүрүңүздүн баардыгын ушул эмгекке жумшаган бар болуңуз. Келиңиз биз көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай оондор дейбиз. Азыр сиздин ушу калемизден баалы тамган ырларыңызды окуйлу. Эң угул ушу Кусалык деген ырыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Качан жарык көргөн бул ырыңыз? Бул 50 жыл болуп калды го жарык көргөнүнө. Анан эң биринчи алырды Айнагүл Сарыкова деген кыз биринчи ырдап чыкты. Анан ал ырдаганда сүйүп кеттим кара тоору бир кызды десе, эл карап отуруп, анан сурайт: "Айланайын,
Сени таштап кара тоорого кетип калдыбы деп. Айнагүл ак жүздүү сулуу кыз болчу. Анан Гүлсара Момунов эже менен биз райондордо жүрдүк, Андижан областарында жүрдүк, жолугушууларда бир жигит дайым мырдап берип жүрөт, ар бир райондор райкомдун мүчөсү секретары алып жүрөт. Анан Дом культуранын бир жигити эже ушундай кетип калдыбыз сизден дейт. Мен күлдүм, анан сенде эмне болду эле десем, мен армияга кетип келсем, менин сүйгөн кызым башкага кетип калган деген. Ал деген сөз бул өттү жаштык деп, жаштык жөнүндө, өмүр жөнүндө, анан кийин улгайып чачтап уурул токтонгонбуз биз азыр деп акыркы жерде. Бул менин тагдырым жөнүндөгү эмес, жалпы баягы аралашкан, сүйлөшкөн, сырдашкан калк жолугушууларда жылына 75 жолугушуу өткөрчү элем. Ошонун арасында анан кийин жанагындай ырларыңды гезиттен, журналдан жат окуп, улуу кичүү дебей ушундай маани берген адамдар жөнүндө анан мен ошондой ыр жазып койгон экенмин. Мен аны өзүм кургалып эле жазган эмесмин. Анан баар айтат, жаман болгон турбайды, ким ырдаса эле сүйдү десе сүйүп кеттим дейт. Анан карасаң бир маалда ээрчип кеттим дейт. Деп коюп күлөбүз. Анда биз ошол кусалык деген жалпы көпчүлүк жакшы көргөн канча деген ырчылар ушул ырыңызды аткарып, мынакей сыйлыктарга жетишти. Ошол сөзү Тазагүл Закирова, обону Мамат Ибрагим Бостонкуловго таандык кусалык деген ырды сиздерге тартуулайбыз. Өттү күндөр кубалашкан өпөлөр, жытын эске өрөн толгон гүлдөрдү. Өттү барын эле ордун кусалып, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, жалгыз калдың сен өзүң. Өттү жаштык өскөчүнү ишенген, текеберлик издеп жалаң чындыкты, турмуш бийлеп кезектеги жашоону, эрчи беттин кара тору бир кыздым, эрчи беттин кара тору бир кыздым, кара тору бир кыздым. Өрүн алыс гүлгө толгон жапчашыр, көпөлөктөр учпай калды кышында, чачка бурул токтолгонбуз биз азыр. Макул болуп тадыр деген ушугам, макул болуп тадыр деген ушугам, тадыр деген ушугам. Турмуш бийлеп кезектеги жашоодон, эрчи беттин кара тору бир кыздым, сүйүп кеттиң кара тору бир кыздым, кара тору бир кыздым, кара тору бир кыздым. Эми келиңиздер, поэзия жөнөкөй сөздөн куралат дейт. Бүгүн майрам күнү, жакшы күн, март айы барды кубанып отурат. Сизден бир эми ырларыңыздан окуп берсеңиз. Түркүм бир жашоо деп. Түркүм бир жашоо түрдөлөт, түшүк да оомат бир келет. Түрткүлөп турган тоскоолчу таптаза жолдон иргелет. Жашоонун даамы жаздай кез, жап-жашыл жайлоо көрктөнөт. Жабыркап калса дилде сөз, жакшы ниет тартып өткөрөт. Жашоо ушундай ар түрдүү. Мен эми улам кыскара кылдап окуп берип атам. Анан энем мага эне тилде жалбарып деген ырды. Энем мени эркелетип жанындай, кемселимди түрдөп кыргыз түр менен,
Enем maga ene tilde жалынган, жомок айткан жумшак кыргыз тил менен. Кулагыма куюп акыл насаатын, кыргыз тилиң улуг, аны бил деген куюлушкан шебер сөзүн өткөндүн айтып берчү улуу эне тил менен. Эне тилим жаным, жашоо кубатым, эне тилим каным, жүрөк азыгым, эне тилим ата энемдин мурасым, эне тилим өмүр жашоо жазырым. Сиздин жаз жөндөрлөрүңүз абдан көп экен. Жазды жакшы көрөт окшойсуз. Ошон үчүн теребел жаздын жыты магдыраган, жылытат, күн илеби дарылады. Каласа төгүп нөшөр, төгүп мөндүр, эритип бөксөлөрдө калган карды. Каласа куйкалаган ысыгына, шок жаздын эйжа бербес кыялы бар. Каласа кар жадырат кабак салып, каласа делбиретип этек жеңин, тийишет бойго жеткен кызга барып. Каласа азо аттай укуруксуз, ташкындуу суу агызат жылгалардан, дүпүйүп ич күптүсү армандары, ыйлактай жаш баладай жалгыз калган дейт. Мына ушундай керемет саптар калган сөзүбүздү мына ушу обондорлор улантсын. Bir gün bütün, bir gün jartı ır жаздым. Күмүш өмүр, көлөк минип кырдашып. Теңиримдин ырологон бактысы, балам менен олтурабыз сырдашып, олтурабыз сырдашып. Балам тирек, көкөлөткүн канатын, жакын кылган асман жердин арасын. Телегейим тегиз бүтүн теменен, бактым чалкып жыттай майдай баласын, жытта майдай баласын. Кээде көңүл кирдеп келет турмуш деп, этегине жан жуккандай капилеп, ыр жаздырып ырыскыңды толуктай. Кудай берген балада чоң касиет, Кудай берген чоң касиет. Ыр жаздырып ырыскыңды толуктай. Кудай берген балада чоң касиет, Кудай берген чоң касиет.
Биз болсо көрсөтүүлөрдү улантабыз. Бүгүн биз кыргыз эл акыны Тазагүл Закированын чыгармачылыгы туурасында сөз кылып атабыз. Азыр эле Тазагүл эжекебиз ырларын окуп, анын айылдашы сөз кылып кетти. Ал эми Тазагүл Закирова кыргыз телефильмге дагы чоң салым кошкон. Анткени бир топ даректүү тасмалардын сценарийлерин жазган. Биздин студиябыздын кадырлуу мейманы Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы, кыргыз эл артиси Бузурман Одуракаев бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз агай. Сизди көргөнүбүзгө чексиз кубанычтабыз. Бүгүн биз Тазагүл Закированын чыгармачылыгы туурасында сөз кылып атабыз. Айтсаңыз, башкасын айтпаганда дагы кыргыз телефильмге кандай салым кошкон? Бул жерде Тазагүл Закированын көп кырдуу талант, көп кырдуу эмеси бар, сценарист катары сценарий жазып, Кыргызстан 20-кылымдын Кыргызстандын дагы атагы чыккан эл журтуна бала баккандан башка дагы өбөгейсиз зор эмгек кылган аялдардын тууралуу. Анан ушундай Курманбек Баатыр тууралуу поэмасы негизинде урукуя жөнүндө 5 даректүү документалдуу деп коет да. Караңызчы. Сценарийни өзү жазган. Анан бул ошол учурда Кыргызстанда, Швецияда, Голландияда, Индияда англисче которулуп, англисче көрсөтүлгөн. Кайра, карабайсызбы? Ошол кезде акындыктан башка дагы. Анан кийин бул жерде 5 даректүү фильм тартканда баягы кинематография боюнча биздин аялдарыбыздын ичинде мисалы Лейла Турусбекова болсо, мисалы Жусуп Турусбековдун кызы. Лейла же документалдуу бүтүрүп келген да, документалдуу дейбиз. Андан кийин көптөгөн аялдар анан азыр аялдардын өздөрүнүн бир форуму бар. Атайы Асель Жураева жетектейт. Аялдардын режиссер аялдардын форуму. Аны ошол өкмөт тарабынан, департамент тарабынан, Кудай буйрса биз дагы Кыргызстан кинематографисттер союзу дагы ошол аялдардын режиссерлук жөндөмдүүлүгүнө кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүү боюнча иш чара жүргүзөбүз. Анан бул эми Тазагүл эженин акындыктан башка азыр Мамат Ибраим Бостонкуловдун обону сөзү биринчи сөзү жазылат негизичи. Ооба. Ар бир сөз жазылгандан кийин сөздүгө ошого обон чыгат. Дит берип, ошол сөзүнө шыктанып, анан обон жазат да, азыркыдай эмес. Анан сөздүн мааниси дагы аябай терең. Азыркы учурда өзгөчө могу 1 миллиард 417 миллион эли бар Кытайда. Атасы баласы менен саксофондо, флейтада, кларнетте ойношуп, өздөрү ырдап, канча деген дүйнөдөгү интеллектуалдык искусстводон башка дагы жандуу Кытайлар. Азыр Тазагүл эже аябай популярдуу болуп болсун. Кайрадан бир жаңы заманда кайрадан жаңы бактысы ачылып, жаш кыздай болуп, көпчүлүгү сурап атат, Тазагүл эже канчада деп ашык болуп, ырына ашык болуп калган. 18-дерде десиңиз. 18-дерде эле койду. Жаз кыз дебейсизби? Анан көпөлөктөр учпай калды кышында, жашта буурул токтолгонбуз биз азыр деген ыры мисалы эмне деген. Ооба, карабайсызбы? Кандай? Бир эле Көпөлөктөр учпай калды кышында дейт. Бир эле учурда канча мезгилде, канча сүйүн жазып атат, Жашта буурул дейт, токтолгонбуз биз азыр. Эми жаш кезде болгон окуя деген сөздү. Анан өзүнөн сурадым да, Тазагүл эже ушуларды эмне кара тору бир кызды ээрчип кеттиби сүйгөнүңүз десем. Жок ай, менин бир подружкаларым ушундай болгон оюнан айткан менен мен чыгарып койдум эле дейт. Карабайсызбы? Бул ошол кездеги бир кандайдыр бир жаш кезде эргүү болот да айбек, эргүү болот. Учурунда туруп эле ал атайлап тиги калем кармап алып, кыйналып ыр жазгандардыкы билинип калат, мисалы, өзүң чармачыл адамсың го, ыр жазып эмелерди эметип жүрөсүң, ырдап жүрөсүң. Калем кармап баягы атай кыйналып жазганын окуп аткан эле билинет да. Эми бул ыр ушунчалык өтүмдүү, ушунчалык уккулуктуу, ушунчалык жагымдуу болуп аткан себеби тексттердин өзүнүн адамдын жүрөгүнө сакталып калганды. Биз бала кезибизде гастролдо жүргөндө ушул Ибраим Бостонкулов бир петучилищада сабак берет экен. Анан ошол студенттер менен Ошто, Нокатта болуш керек эле.
ноокаттабы же аравандабы ноокатты болуш керек эле. Ошол жерде сельхоз работада жүрүптүр. 1986-87 жылдар болчу. Ошондо ушулар жаңы чыккан. Анан ошондо биз барып Дарыкүл Күйүкөө болчу, биздин бригадирибиз. Марат Алышбаевтар бүт баарыбыз барып ошол жерден спектакль коюп 6 Марбайжиевдин 6-күнү кечинде деген. Анан ошондо Мамат Ибраим Остоңкуловдун ырда периңизчи дегенде ушул жаңырым деп туруп, ушул кузалыкты таза күлөжөм. Ошол кезде ошол кезде ырда перди эле да өзү. Караңыз, кандай тарых. Бүгүн да кырдалып жүрөт ошолор. Убакыт таап келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, бул китеппелик алып окуп коюңуз. Рахмат. Биз көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Биздин көрсөтүүбүздүн 3-чү бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар. Мынакей элибиздин сыймыктуу кызы Тазагүл Закирова биздин ЛТРден ыргайланган өмүр көрсөтүүсүндө конокто. Тазагүл эжеке бүгүн дагы ырларды жаратып, дагы эмгектенип, кайсыл жерде болбосун мына ушул ырларыңызды окуп, коомдук ишмер катары мына кандай гана эмгектерди жасап жүрөсүз. Сиздин басып өткөн жолуңуз өзүнчө тарых, чындыгында бир сааттык көрсөтүү менен бүтпөйт. Эми өзүнчө поэзияңыз өзүнчө, эмгегиңиз өзүнчө дегендей оундурларыңыз өзүнчө кылса жарашат экен. Биз бүгүн сиздин бир гана ушул оундурларыңызга, сөзүңүзгө жазылган оундурга басым жасайлы дедик. Мына сиз азыр колуңузга тийген китепте бул жерде даже 4 драма бар, драмалар. Түркүн жашоо түрдөлөт дейт, Анан андан башка дагы ошондой бир китептерди аалам жүгү көтөргөн китепти да жасадым. Ал бүтүндөй мага жазган 150дөй кишинин пикирлери экен, сындары. Караңызчы. Жылдардан баштап. Ал көрсө мен чыгармаларыма маани беришип, ар бир китебимдин чыкканына окуп, анан ошолордун кыргызча, орусча, өзбекче, башка тилдерде пикирлерин жазып, элге жеткирип турганына мен абдан таң калып, абдан ыраазычылык билдирем. Себеби мына бүгүнкү күнгө чейин мен 46 китеп чыгардым. Анын жарымынан көбү жана тарыхый китептер. Ал эми негизи поэзия китептери. Поэзия китептерин кимге жакса барып окуп, барып айтып, барып пикир жазып, момундай эле анан тигиндей эле деп өздөрүнүн ойлорун айтып жүргөнүнө мен ушул күнгө чейин абдан терең ыраазычылык билдирем. Анткени менин чыгармаларым Москвада жүрсөм дагы, Эстонияда жүрсөм дагы, Кытайда жүрөмбү, түндүк тарапта, түштүктө жүрсөм дагы, айлап жылдап жүргөндө чоң поэмаларды жаздым. Анан Москва кайрыктары, тиги Балтика деңиздери койчу толтура жашоонун ар бир шартын ал жерде изилдеп, бирок анын ошол жакта жүрүп кыргызга кандай сагынганым, кыргызга кандай мамиле, кыргызга кандай ачуу пикирлердин баарын жаздым. Анан мен ойлойм, ошол элдин ошончолук пикир жазып, ошончолук маани берип караганына, демек менин чыгармама абдан жакшы маани беришти, абдан жакшы кабылдашты. Анан баягы жылдагы жолугушууларда дагы көптөгөн адамдар ошол түшүнүп, Закирова деп аксакал кишилер, улуу кишилер, райкомдун, горком секретарлары биринчи мени ырды окутуп, биринчи сүйлөтүп, анан ырларымды ырдатканына мен бүгүнкү күнгө чейин терең ыраазычылык билдирем. Караңызчы кандай тарых, Бул чыгармага маани берүү деген дагы көрсө адамдардын аң сезими, адабиятка, маданиятка, салтка, нартка маани берген заман экен. Ошон үчүн ошондой көп чыгармаларды жасадым. Анан өзүңүз жакшы билесиз, өзгөчө мен даже жанагы Сулаймонтоо тазалачу ыйыктоону 16-жылы чыгарсам, кайра 18-жылы элдин баары мени урушубай, эрте эле чыгарып койбойсуңбу, эмне кеч чыгардың деп, анан кайра 18-жылы дагы кайра чыгарып бердим. Караңызчы. Анан кийин өзбек тилине которуп чыгартып алышты. Мисалы үчүн Кошумнар Алымкулаталык Ташбегдатка деп, Ташбегдатка Алымкулаталыктын тагдыры жөнүндө ушу 2 жашынан атасынан тирүү калып, анан кийин 18 жашынан баштап Кокон кандыгында иштеп, 34 жашында Ташкент канынан орус армиясы келип атып ал жигитти ушунчалык эл үчүн, улут үчүн, мекен үчүн, баатырлар үчүн кызмат кылып, бир да элди бөлүштүрбөй 12 миңден, 8 миңден жокерлерди жасап, баардыгын алдыга алып, ушундай жаш эр жүрөк экен, могу улут, мынау уруу деп бөлбөй, башын бириктирип иштеген аскер башы болуп
Анан ушунчолук кыргыз мекенчили болуп бүтүндөй Ташкент, Өзбек, Түркистан, Андижан, Наманган дегендин баарын эле кыргыз бийлеген. Анан эми кийинки кездерде албетте Советтер Союзу пайда болуп, ак башылар келип анан жерлерди бөлүштүрүп коюшту. Негизинен мен терең ыраазычылык кылып, ошол тарыхый чыгармаларды жазып элге таркатканыма чоң рахмат. Өлбөгөн жанга жаз келет дейт кыргызда. Жаздын күнүндө сиз менен маектешип отурабыз, акылыңыз тунуп, баягы сизди көрүп көп адамдар үлгү алат дегендей. Мына өмүрүңүздүн жарым мына ошо 50 жылы сиздин ырларыңыз менен жашап турсуз. Дагы мынакей алдыңкы обондоруңузга 50 жыл болсо 48 китеп чыгарып турсуз. Мунун баардыгы кандай эмгек. Эми жалпы телекөрүүчүлөр көрүп отурат, сизге эркин микрофон берели. Мына эң жакшы жаз келип атат. Жаз деген бул адамдардын гүлдөгөнү, өнүп өскөнү, жашылданганы, көрктөнгөнү, абдан бир шаңдуу, сыйлуу салт. Кудай элибизге эң негизгиси ден соолук, анан салт, наркты колдогон, чыныгы кыргыздын жети тегинен баштап колдогон адамдык пейилдери жакшы болсун. Элибизге ак дилден кызмат кылып, касиеттүү Кыргызстаныбызды коргосун. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз дагы жолу майрамыбыз менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramдагы баракчаларына кирип, Тазагүл Закированын чыгармачылыгы менен таанышып, сөзүнө жазылган оңдорлорду угуп, каалоо тилек ой пикирлерди күтөбүз. Сизге бекем ден соолук, узун өмүр, талбай, талыкпай дагы эмгектене бериңиз. Жараткан сизге узак өмүр берсин. Артыңызда эң сонун таберик мурас кылып, мынакей кандай керемет чыгармаларды жазып отурасыз. Биздин көрсөтүүбүзгө нуска китеп дүкөнү дайыма Арстанбек атабыздын акыл сөздөрүнөн китеп берет. Сиз китеп окуган кишисиз, биз сизге берип коелу. Ырас. Бар болуңуз. Шуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Бизге жакындан жардам көрсөткөн балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.